Саламатсыңарбы, балдар? Биз өткөн сабакта силер менен Касымалы Баяленовдун өмүр жолу чыгармачылыгы жөнүндө өткөнбүз. Бүгүн биз силер менен Баяленовдун Көл боюнда повестин өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Касымалы Баяленовдун Көл боюнда повестин окуп маалымат алышат окуучулар. Окуучулар сөз байлыгын, окуп түшүнүүсүн, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүшөт. Окуучулар мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбияланышат. Бүгүнкү сабагыбыздын шарттарын эсиңерге сала кетейин. Биз силер менен буга чейин ЖРТда тест белгилөөнүн жолдорун жакшы өздөштүргөнбүз. Бүгүнкү сабагыбызда темадан үзүндү текст алынган. Биринчи кадам текстти 1 мүнөттүн ичинде окуп, түшүнүк алуу. Экинчи кадам белгилеген суроолордун ар бирине 1 мүнөттөн берилет. Белгилеп бүткөн соң электрондук почта аркылуу жиберүүңөр керек. Мына силерге жөнөтүлгөн ушул текст болуп эсептелет. Бул текст ошол биздин бүгүнкү өтүлгөн Көл боюнда повестинин үзүндө алынган. Силер көрүп турган тексттин ичинде алынган ар бир саптардан алынган суроолор. Эмесе балдар, силерге ийгилик каалайм. Ал эми аягында почта аркылуу жөнөтүп коюуну унутпагыла. Андан соң Көл боюнда повестин интернет булактарынан, электрондук китептерден издеп таап, окуп коюуну унутпагыла. Саламатта калгыла.